Бүгүнкү күндө мынтип ар бир айыл өкмөт райондук мамлекеттик администрацияларга президенттин облустагы өкүлчүлүктөрүнө келген арыздардын саны арыбын. Албетте баары жергиликтүү маанидеги көйгөйлөргө байланыштуу. Бирок убагында чечилбей айрым жетекчилердин ишинде натыйжа жок экенин убакыт көрсөтүүдө. Президенттин министрлер кабинетинин төрагасынын жана орун басарларынын президенттин администрациясынын жетекчилигинин тапшырмаларынын саны бүгүнкү күнгө чейин 5779 түзгөн. Bunun içine мөөнөтү өтүп аткарылбай турганы 5,2% түзөт. Бул боюнча аймактардан начар көрсөткүч Чүй областында катталды. Чүй областынын өкүлү, Чүй областагы өкүлүбүз туруңузчу. Эмне үчүн сизде мындай начар көрсөткүч болуп атат? Сиздин мамлекеттик кызматтарда тажрыйбаңыз башкаларга салыштырмалуу, башка өкүлдөргө өтө көп. Сиз бул боюнча ишти алдыга жылдырышыңыз керек. Чүй атылган маселе боюнча облустардын ичинен 7-чи орунга түшүп калды. Тескерисинче бул аймак борборго жакын жайгашып, башка региондорго салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү кенен. Негизи жарандар тарабынан түшкөн арыздар 14 күндө каралып, жообу берилиши керек. Сын пикирлер туура айтылды. Вакансия орундарда болгон, ошол да бир көп бир нече себептердин бири болуп калган. Бул дагы көпчүлүгү жер маселелери, турак жай маселелери, турак жай курууга жер бөлүп берүү маселелери жана социалдык элдердин материалдык жардам бөлүп берүү маселелери менен кайрылуулар көп болгон. Анын баары бүгүнкү күндө каралып, жооптору берилди. Чүй өрөөнү боюнча азырда 930 кайрылуу бар. Жыйында президент Садыр Жапаров Чүй облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө иш кагаздарын жүргүзүүнүн жыйынтыгын жакшыртууну күчөтүүнү тапшырды. Эң башкысы азыр кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуу керек. Ансыз жасалып жаткан реформалар жакшы жыйынтык бербейт. Мындай айтып атат: эгер иштей албаган, өзүнүн ишин аткара албаган, жоопкерчиликти болгон кызматкерлер болсо, аларды баягы кармап отурбай кетиргиле деп атат. Эң туура. Мен бул жерден айтат элем, кадрларды тандоону да караш керек да бул жерденчи. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер атайын сынактын негизинде тандалып алынат. Учурда резервде турган кадрлардын саны 1,5 миңден ашык. Азыр эң негизгиси сынактардан өтүү эмес, иштин көзүн табуу учурдун талабы дешет адистер. Өзүнүн ишин так билген, мыйзамдарды так билип, ошол жерде адамдарды мындай өз убагында кабыл алып, жоопторун берип, ошо баягы ошо централдык органдарга келтирбей да, ошо немелерди, ошо көйгөйлүү маселелерди ошо орундарда чечип деген маселелер болуп атат. Анан эми ошо конкурстар татаалыраак болуш керекпи же аны мындай күчөтүш керекпи деген маселе биякта турган жок. Анткени биякта конкурстар баягы мындай ачык айкын өтүп атат деп мен айта алам да. Ар кандай шылтоо айтууга негиз жок. Анткени мыйзам менен акимдерге чоң ыйгарым укуктар берилген. Алар мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындап, айыл аймагынын жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынан жана райондук маанидеги шаарлардын жетекчилерин кызматка дайындап бошото алат. Муну менен көптөгөн маселелерди райондук деңгээлде чечүүгө шарт түзүлгөн. Ошондой эле буга чейин билимдүү, тажрыйбалуу адистерди кармап калууга мүмкүндүк бербеген эмгек акынын аздыгы да шылтоо болуп келген. Августтан тарта бул да жакшыртылат. Айпери Самат кызы, Сентура Быкеев, Ала Тоо 24.